Казакстан менен Бириккен Араб Эмираттары технология тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүдө. Ошентип тараптардын ортосундагы негизги келишимдердин бири өлкөдө Борбор Азиядагы биринчи суперкомпьютердик кластердин курулушу болду. Индивия чиптеринин негизинде ишке ашырылып жаткан долбоор Казакстандын санарип тармагын гана өнүктүрбөстөн IT адистерин да даярдайт. Данный суперкомпьютер поможет тренировать. Бул суперкомпьютер жасалма интеллект модельдерин үйрөтүүгө жардам берет жана стартаптар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Анткени алардын өнүмдөрү жасалма интеллектке же жасалма интеллект тармагындагы стартаптарга негизделген. Аны университеттер изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн жана мамлекеттик органдар азыр популярдуу болгон жасалма интеллект агенттерин ишке киргизүү үчүн колдонсо болот. Государственные органы, которые запускают свои агенты, которые нынче популярны. Астанадагы Smart City санариптик инфраструктурасын тейлөө үчүн Казакстанда маалыматтарды иштеп чыгуу борбору түзүлөт. Долбоор Бириккен Араб Эмираттарынын компанияларынын катышуусунда ишке ашырылмакчы. Проект Smart City предполагает создание цифрового... Smart City долбоору шаардын санариптик эгизин түзүү жана инциденттерди башкарууну камтыйт. Башкача айтканда, шаарды башкаруунун натыйжалуулугун координациялоону тездетүү үчүн андагы кызматтардын ишинин бардык регламенттери санариптик платформага өткөрүлөт. Управление городом